Ошондон ооруган эне ошол эле учурда ооруп аткан маалда эненин организминде антитела деген бар. Бул ошо ооруга каршы бөлүкчөлөрдө кан өзү ошо организм иммунный ответ деп коет, ушул организм бөлүп чыгара баштайт да, ошо оорунун вирустарын өлтүрө баштайт. Ушул антителалар эмчек сүтү аркылуу балага берилиши мүмкүн. Бала эне менен тыгыз байланышта болгондуктан ошо эне ооруган маалда балада дагы ушул вирустар болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен мүмкүн болушунча дагы да эмчек сүтүн улантуу, баланын эмчеги аркылуу балага иммунный жана антителалар берилет дагы, баланын эгер жугуп калган болсо дагы ошо оорунун өрчүп кетишине тоскоолдук кылат. Бир айта кете турган нерсе, мүмкүн болушунча эне маска, 2 слой маска тагынышы керек дагы. Анан баланы жанагы жуунтуп, кириңтип, ушундай уход кылганды, баланы карагандан алыстатыш керек энени. Эне жөн гана эмчек эмиз бериши керек, ал эми калган баардык процедураны башка багып аткан адам жасашы керек.